Салам достор, арабызда көпчүлүк адамдар тиш сырайып кетишинен азап чегип жүргөндөр бар. Насыпай чегүү, кофе ичүү жана башка ушул өңдүү зыяндуу нерселерди көп колдонууда тиштин саргайышына алып келет экен. Ал эми азыр биз бүгүн үй шартында тишти агартуунун жолдорун үйрөнөбүз. Үй шартында тишти агартуунун бир канча түрлөрү бар. Алардын биринчиси биз ашканада иштетип жүргөн ашкана содасы. Ашкана содасын алып, тиш щеткабызга бир аз сүртүп, тиш щеткабыз менен 2-3 мүнөт тишибизди жууйбуз да анан жылуусу менен чайкасак, бул ыкма өтө чоң жардам берет экен. Экинчиси болсо бул ашкана тузу. Ашкана тузунда сода менен жуугандай кылып 3 мүнөттөн 5 мүнөт жуусак, тиштин агартышына алып келет экен. Бул ыкма эң эффективдүү болуп саналат экен. Үчүнчү жолу сизге кызыктай көрүнүшү мүмкүн, бирок биз обычный эле күлдүн жардамы менен тишибизди агартып алсак болот экен. Күлдү дагы алып, щеткага бир аз тийгизип, 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин күнүгө жууп туруу өз жардамын тийгизет экен. Ал эми банандын кабыгы менен дагы тишибизди агартсак болот экен. Банандын кабыгын алып, тиш щеткасыз эле өзү менен мындай жууткенбиз, сүртөткенбиз, ошондо тишибиз агартышына чоң жардамын тийгизет экен. Ал эми бешинчиси бул лимондун согу. Лимондун согун сыгып стаканга тиш щетканын жардамы менен лимондун согу менен тишибизди жууйт экенбиз. Бир аз убакыт кармап, анан жылуу суу менен чайкап коет экенбиз. Ушундай кылып күнүгө жууп туруу тиштин агартышына алып келет экен. Күнүнө 2 мал тишти жууп туруудан сырткары ушул жогоруда айтылып өткөн ыкмалардын бирөөсүн гана колдонуп турсак, тишибиз агарат экен достор.